Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз элим. Албетте, инсаниятка жашоодо ар кандай сыноолор, ар кандай оорчулуктар, ар кандай кайгы капа менен курчалган бир күндөрдү өткөрүшү мүмкүн. Бирок урматтуу мусулман бир туугандар, бул жашоо толугу менен оорчулук менен, же болбосо кыйынчылык менен, же болбосо ушундай кайгы капа менен оролуп, чулгап калган эмес. Албетте, кандайдыр бир башыбызга кайгы, муң, кыйынчылык түшкөн болсо, ошонун аркасында көптөгөн Аллах Тааланын ажыр сооп сыйлыктары, белектери бар жана көптөгөн жакшылыктары бар. Аллах Таала Куранда ошон үчүн айтат, Шарх сүрөсүндө: "Фа инна ма'ал усри юсра". Чындыгында бир кыйынчылыктын аркасында чексиз жеңилдик бар. Же болбосо бир оор нерсенин аркасында көптөгөн жеңил нерсе бар. Инна ма'ал усри юсра. Дагы да бекемдеп айтып жатат. Чындыгында бир оор нерсенин аркасында көптөгөн жеңил нерсе бар. Бүгүн башыңызга бир кайгы түшүп, кайгырдыңызбы? Же болбосо бүгүн башыңызга бир кыйынчылык түшүп, кыйналдыңызбы? Иншаллах, анын аркасында чексиз жакшылык бар. Анын аркасында чексиз кубаныч бар, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан башыбызга кандайдыр бир кыйынчылык келсе, Аллах Тааланын жакшылыгынан үмүттү үзбөй, ар дайым жакшылыкты үмүт кылып жашашыбыз керек. Ошондо гана биз бул дүйнө акыреттин бактылуулугун табабыз. Жана биздин ар бир амалыбыздан Аллах Таалам ыраазы болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.